Ысык-Көл облусундагы дыйкандар кылкандуу даан эгиндеринин ичинен арпаны көбүрөөк айдашат. Себеби облустун климаты арпанын өсүп жетилүүсүнө, мол түшүм алуусуна ылайыкташкан. Ошондой эле мал баккан фермерлер тарабынан да арпага болгон суроо талап жогору. Андыктан облуста ар бир үй бүлө арпа айдап дыйканчылык кылышат. Учурда Байтыйкан компаниясы Россиянын Павловская Нива үйрөн чарбасы тарабынан өндүрүлгөн Вакула жаздык арпанын үйрөнүн Ысык-Көл облусунун дыйкан фермерлери үчүн акция менен 40 сомдон сатууда. Вакула биринчи репродукциядагы 6 кырдуу тазаланган, калибрленген, бир канча эсе мол түшүм берген жаздык үйрөн. Бул Вакула деген үйрөн биз Байтыйкан компаниясы менен азыр иштеше баштадык ошо быйылчы. Анан ошол компания алып келген, Россиядан алып келген Вакула деген элита сортундагы арпа экен да. Эми былтыр дыйкандар өстүрүп ошол кайрак жерден да, сугат жерден да аябай жакшы түшүмдөрдү алышты да бул арпадан. Анан ошол дыйкандардын суроо талаптары жакшы болгондуктан ошонун биз Байтыйкан компаниясы менен ушул биргелешип иш кылып атабыз. Алардын ушу биздин агроаптекага берип ушул жерден сатканга биз эме алдык да ошол жерден. Бул болсо өзү 6 кырдуу, саман бийиктиги болсо бул 70-90 сантиметрге чейин көтөрүлөт, 6 кырдуу болуп эсептелет. Даны толук болот, овальный формада, анан саргыч болот да, даны саргыч болот. Белок башка арпалардын башка сортторуна караганда белок көбүрөөк да. Вакула сортундагы арпанын үйрөндөрүнөн суат жерлерден гектарына 6-8 тоннага чейин, кайрак жерлерден 3-4 тоннага чейин түшүм алууга болот. Вегетациялык убактысы 70 күндөн 86 күнгө чейин. Тажрыйбалуу агрономдорда дыйкандарга Россиянын Павловская Нива компаниясында өндүрүлгөн дал ушул арпаны сунушташууда. Мунун артыкчылыгы бул мындайча айтканда высокий агрофон деп коет да. Бул жанагындай климаттык нымдуулукта жакшы шартта, которулуштур айдоодагы топурактын күрдүүлүгү күчтүү болгон учурда, анан высокий агрофон деген себеби бул жанагы себүүнү кошумча азот азыктандыруу, фосфор менен кийинки учурларда эгер мүмкүнчүлүк болсо азот менен берилген, сугат болгон жерлерде жогорку түшүмдү берет да, 60-70 центнерге чейин. Бул Россия Федерациясында сорттук сыноодо 92-60-тан 92 центнерге чейин берген. Мен ойлойм бул жакшы Россиядан келген уже мондай мүшөктөрдө келген өздөрү кондициясы ошо талапка жооп берген эң сонун үйрөндөр да бул. Баса ойдогудай түшүм алуу үчүн агротехнологияны туура сактоо керек дешет адистер. Ал үчүн Байтыйкан компаниясынан агрономдор дыйкандарга акысыз жардам берет. Кез келген учурда чалып, консультация алып, талааңызга чакырсаңыз болот. Бул арпанын үйрөндөрү Каракол шаарынын Ак Телек базарында жана Түп райондорунда сатылууда. Жезгүл Сатаева, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Ысык-Көл маалымат кызмат үчүн.